Казакстандагы аскер бөлүктө катуу жарылуу болду. Бүгүн 24-июнда Казакстандын Арыс шаарында эртең мененки саат 9:20 чамасында номер 44856 аскер бөлүгүндөгү курал-жарак сакталган кампадан жарылуу болду. Спутник Казакстандын жазганына караганда эл шаардан чыгарылып жатат. Тасмада көрүнүп тургандай, жарылуу эл жашаган аймакта болгон. Жергиликтүү тургундар өздөрүнүн унаалары менен шаардан чыгып кетүүгө аракет жасашууда. Учурда Түркистан жана Чымкент облустарынын өзгөчө кырдаалдар департаменти иш алып барууда. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталып жатат. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Коопсуз шаар долбоорунун камерасын булгаган жигиттер. Бишкек шаарында Коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган камераны белгисиз жарандар булгап кетишти. Борбордогу көчөлөрдүн кесилишинин биринде өспүрүм бала камерага бир нерсе ыргытканын видео көзөмөлдөн көрүүгө болот. Ал эми кийинки кадр Айтматов проспектиси менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишинде тартылган. Анда топ жигиттердин бири Коопсуз шаар долбоорунун камерасына ортоңко манжасын көрсөтүп камераны боеп салган. Маалымат булагы Баракелде сайты. Жигули менен баратып Ак Буурага түшүп кеткен 3 киши каза тапты. Ош Папан Кожо Келең унаа жолунун 30-чакырымында Ак Буура дарыясына түшүп кеткен Жигули унаасындагы 2 эркек киши жана 1 бала каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматта маркумдардын экөө 43 жана 41 жаштагы адамдар экени, дагы бири 10 жаштагы бала экени айтылды. Кырсык 22-июнь күнү катталган. Эртеси унааны суудан чыгаруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнөн 3 куткаруучу, 7 суучул жана Папан айыл аймагынан экскаватор менен кран тартылып, кечке чейин үчөөнүн сөөөгүн алып чыгышты деп айтылат билдирүүдө. Андан соң автоунаада суудан чыгарылды. Маалымат булагы Спутник KG сайты. 23-июнда Соклук районундагы мал базарда мушташ учурунда бир адамга бычак сайганга шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, саат 14:20 чамасында ооруканага бычактан жаракат алган жаран жеткирилген. Жаракат алган адам 34 жаштагы Беловодск айылынын тургуну экени аныкталган. Бул окуя боюнча бейбаштык беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталып, мушташка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иш жүргүзүлдү. Кылмышка шектүү катары 33 жаштагы жаран кармалды. Факты боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталды. 22-июнда Кыдамжай районунун Кайтпас айылындагы каналга агып кеткен 12 жаштагы кыздын денеси кийинки суткага караган түндө табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыдамжай районундагы бөлүмүнөн билдиришти. Маалым болгондой, 2007-жылы төрөлгөн кыз саат 16 чамасында Кайтпас айылындагы Сох Шаймаридан каналына түшүп атып агып кеткен. Жеринде издөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жалпы 45 куткаруучу тартылып, издөө иштери түн киргенине байланыштуу саат 21:30 убактылуу токтотулган. Бирок орчундуу жерлерге күзөтүү үчүн куткаруучулар коюлган. Каналдын суусун тосуп, куткаруучулар кыздын жансыз денесин ал агып кеткен жерден 10 чакырымга жакын алыстан табышты. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Нарын бажысынын 37 кызматкери мыйзамсыз жумуштан алынды. Алар бажы кызматын чынында ким башкарып жатканын ачык айтып беришти. Жетекчилерге кайрылсак, 4 тамгага барып чечип алгыла деп айтып жатышат. Мен Райым Матраимов менен Лола Бегалиевнаны бир да жолу көрбөсөм, бул ишти кантип чечмек элем деп билдиришти алар. Маалымат булагы Саат KG сайты. Эми сотко кайрылалы десек, эми өзүңөр түшүнгөндөй, соттон не кылып аласыңар дегендей мааниде кылып атат да. Бүгүн деле бизге чакыртып туруп ушундай айтышты. Силер ушу 37 бала, мен бош орунда жок. Силерди жумушка ала албайм, силерди кечке да кармап жүрө албайм деп айтып атышат. Эми айла жок экен, эми жумуштан бошотушту. Бирок түшүндүрүп бергиле десек да башында кабыл албай коюшкан да. Азыр сиздердин ордуңуздарда биздин ордубузда эми жанагы мен айтып кеткем, ушу чоңдун балдары, сүйлөшкөндүн балдары. Не айтесты оны? Эми чечкен тиякта 4 тамга деп атпайбы? Райым миллион, Лола Бегалиевна деген 4 тамга деп мен кирсем деле 4 тамгага чыккыла деп эле айтат, ушу уялбай элечи. Мен эчтемке чече албайм, 4 тамгага баргыла, 4 тамгадан чечип алгыла дейт да ушу. Мен аны өмүрүм көрүп көрбөгөндөн кийин мен ага кантип барам эми?
Бул жерде эми мекеме бир частный эле лавка болуп калды да, жеке мекеме болчу. Кааласам алам, кааласам киргизсем болуп атат эми. Ушундай светский өлкөдө эми ушул мыйзамсыз иштер туура эмес да.